Кызыл Кыя автожол көзөмөл өткөрмө бекетинин 1 чакырымдан ашуун аралыгы жүк ташуучу унааларга толгон. Бул көрүнүш жөө жүргүнчүлөр үчүн кооптуулук жаратууда. Балдар азыр мектептен келип атат, манаяктан чыгып калса, машиналар жолдор бек сразу жолго чыгып, уже ана машина келип атат, тез знакка карабай, маякта знак турат. Эми шу илажы болсо, шу какой-то бир дистанцияга машина койдурбаш керек да. Жок, коркунучтуу окуучу балдар мына элге juda korkunçtu da bu yol. Екі аяғын bütün Özbekistan'a ketip atkan kamazlar tosып алған. Bunu bir mınday hakimiyetten gelip, organ gelip, mınday tekşirgen adam yok bir yerde vapşe. Bu tor ağıla bir jağa koyğula degen adam yok da. Жүк ташуучу унаалардын айдоочулары жол кыймылына тоскоолдук жаратып жатканын сезишсе да бул жерге токтотушат. Чек арадан өтүү үчүн 5 күнгө чейин кезек күтүп турууга аргасыз. To'g'ri, bu опасный ситуация. Biz ham nima qilaylik? Mo yo'lni qarasang, qay yerga qo'yaylik? Shom menен, Ochir menен Qizilqiyaga чейин тартып qo'yib qo'yaylik. Hozir mo mashinani ikki yo'ldan qo'ysak, bu yoq, o Qizilqiya, o Raddom, o stadion жаққа чейин chiqib ketadi. Turus emele, qarag'ila, shu o дальний где-то kilometrda, kilometrni qo'ysak, da kilometr. O'zbekistondan Baqqa o'tib Qizilqiyaga. Өзбекстандан Кызыл Кыяга өтүп, ал жактан цемент алып келебиз. 4 күн болсо да чек арадан өтө албай турабыз. Жолун таап, жок дегенде 24 саатта өткөрүшсө да жакшы болот эле. Сакалдарыбыз да өсүп кетти. Машинада 4-5 күндөн бери айла жоктон жатабыз. Машинада yotibmiz. Ikkita sparkali mashina. Iloji yo'q yotamizda 4-5 kun yotish kerak. Бекетте жүк ташуучу унаалар Кыргызстан тараптан 10-15 мүнөт ичинде өткөрүлөт. Ал эми Өзбекстандын текшерүүсү көп убакытты талап кылгандыктан кошуна өлкөгө кирүүчү унаалардын кезеги көп. Бизден 5 минут 10 минутта турат. Өзбекстан чегарасын алар досмотрду бизге караганда 15 жарым саатка чейин бир машина жетип келет. Ошонун себептен пробка туруп топтолуп калды. Кызыл Кыя автожол көзөмөл өткөрмө бекети официалдуу түрдө ачылган эмес. Эки өлкөнүн сүйлөшүүлөрүнө ылайык гана жүк ташуучу унааларга уруксат берилген. Мында негизинен Өзбекстанга цемент жана көмүр ташылууда. Ал эми жол кыймылы боюнча маселени жергиликтүү бийлик жакын арада чечерин билдирди. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.